Рахман байкенин көп бир эле мага эмес, азыркы ушу Кунар, азыркы менин курагымдагы кудулдар, менден кийинки кудулдардын жаштарга көптөрүнө жол ачып берди да. Бул өзүнүн адамдык пейили кенендигин ушул жерден айтып турат да. Мен ошо Рахман байкеге жолуга электе, Рахман байкени мындай билчүмүн, бирок Рахман байке мен сахнадагы интермедиа ойногондо такыр көрбөптүр. Анан мен эжемдин группасында 11 жыл элге таанылбай эле иштеп жүргөм. Анан ошо Рахман байкенин жана бир кудул бир ырчы деген чоң проект, ага чейин деле толтура проекттер жазды. Ошондо 2006 жылы Рахман байке ушу Баткен областында биз бир жерде концерт коютканбыз. Ошол жака биздин концертке келип мени көрүп калып, ошол жерден "Ай, Алина, мындай алтынды эмне басып жатасың? Элге таратышың керек" деп. Ошондо мени көрүп талантымды баалап, анан 2007 жылы ошо проектке катышып, мага сахнанын алтын эшигин, чоң эшигин ушуга чейин 2007-ден бери Рахман байкенин артынан чоң ийгиликтерге жетип, конкурстарда жеңип, Казакстанга чейин бардым. Рахман байкеге аябай ыраазымын. Мындай инсандар өзүнө деле жазган, мындай инсандар кылымда бир төрөлөт депчи. Биз ошо адамдар эми пенде экенбиз да, биздин тирүүлүктө бири-бирибизди баалабайт экенбиз да. Анан өлгөндөн кийин ушундай ушу жаткан жери жайлуу болсун. Мындай мен үчүн чын эле чоң жоготуу. Мен айтып тұрған сөздерді алдырмайды. Жатқан жеріңіз ай болсын. Ай жүрегім түгіңді жашайсың. Ұнатыр қалай қал келгеніңіздерге өзімді қарып ағайындықтың разы білдірім. Жақшыларың болыңыздар. Марқұм Рахман Разықов 66 жашында бул дүйнө менен кош айтышты. Кыргыз сатирасында эмгеги тоодой болгон Разықов бир топ жаштарды тарбиялап, сахнага чыкканына себепчи болгон. Алардын катарын толтурган Назира Жетигенова талантын баалап, чоң сахнага чыгуусуна себепчи болгон биринчи агам деп көзүнө жаш алуу менен эскерди. Ошондой эле мамлекет тараптан сыйлык берилбесе да, эл сыйлыкты берип койгон, бирок тирүүсүндө бааланса жакшы болот деген оюн айтты. Сатирик Рахман Разықов элдин көйгөйүн, бийликтин кылган иштерин сатира аркылуу жеткирген. Ал акыркы берген маектеринин биринде бийликти сындабайын дейсиң, бирок саясий абалды көрүп туруп сатира жазгың келет деп айткан. Рахман Разықов агабыз негизи эле маданиятка абдан көп салымын кошту. Сатира жанрында коомдогу абдан орчундуу маселелерди сатира менен берүү жаатында, өзүнө мындай шакирттерди таптоо жаатында көптөгөн инсандарды артынан баягы жакшы ушул багытта жүргөн адамдарды калтырып кетти да. Анан татыктуусу татыктуу болчу. Мен министр болуп турган учурда дагы бир жолу кайрылуу болгон. Рахман Разыковго эл артистин берүү боюнча. Бирок ал жерде бизде эми чоң комиссия бар да. Комиссия учурунда каралып атканда ал жерде өткөн эмес ал киши. Комиссиядан өтпөй калды. Бирок мен ойлойм, ички өзүмдүн оюм татыктуу болчу. Берилиш керек болчу. Бирок баягы таза болгондон кийин бизде берилбейт. Atam canından ne kadar razı olmuştu. Atam. Atam birine sıra ettim ama hoş olsun. Vallahi aldığında. Şu başı.
Oğlum için ben çıkkanda maşinanı juup taptaza kılıp dayanıp koy çocuğun çıkan dedi. Ben o çocuğun iş kaçıramıyorum.